Дүйнөнүн тарых сабагы. Кунт коюп көңүл бурабыз. Мугалим Шералиев Эмил. Кайтарым байланышка чыккыла. Бүгүнкү сабактын темасы Россиядагы коомдук саясий кыймыл жана падыша бийлигинин кулашы. Бүгүнкү сабактын планы саясий багытта иштеп чыгуу жана министрлердин атаандашуулары, жалпы элдик кыймыл, зубатовчулук, земстволук жана жаңы либерализм, саясий партиялардын пайда болушу, биринчи орус революциясы, чыгыш фронтундагы согуштук аракеттер, саясий кризистин жетилиши. Ушул пландагы темалар боюнча жалпы маалымат аласыңар. Николай II бийликке 26 жашына келип, мамлекетти башкаруу ишинде тажрыйбасы аз эле. Анын жүрүм турумунда мүнөзү көрүнүктүү өкүмдар болууга шайкеш келбей, ал өзү ээлеген орунга татыксыз болгон. Ошондуктан падышачылык ордодо мурдагыдай эле Александр III доорундагы идеологиянын таасири күчтүү бойдон кала берген. 1867-жылы алтын акча жүгүртүү киргизилген. 1897-жылы жумуш күнүнүн 11,5 саат чектөө жөнүндө, 1903-жылы майыптарга акчалай жардам берилген. 1902-жылы ички иштер министри болуп дайындалган Плеве Виттенин идеалык жактан каршылашы болчу. Өлкөдөгү абалды полициянын жардамы менен чыңдоо программасын иштеп чыгып, Николай IIнин жактыруусуна ээ болгон Плевенин тушунда өлкөдө күзөт бөлүмүнүн чырмалышкан тармагы түзүлгөн. Витте менен Плевенин тышкы саясаты боюнча көз караштары эки башкача болгон. Акыр аягында салттуу монархиялык күчтөр жеңишке ээ болуп, Витте 1903-жылы августта каржы министрлигинен бошотулган. Саясий багыттагы иш жүргүзүү ички иштер министрлигине өткөн. Жалпы элдик кыймыл, падышачылык өкмөт социалдык проблемаларды чечпегендиктен өлкөдөгү кырдаал курчуй баштаган. Жумушчу кыймылы уюмдашып, экономикалык талаптар менен бирге саясий талаптар дагы коюла баштаган. Зубатовчулук 1901-1903-жылы Москва шаардык күзөт бөлүмүнүн башчысы Зубатовдун демилгеси менен Москвада, Петербургда, Киевде, Николаевде полициянын колдоосу астындагы легалдуу жумушчу уюмдары түзүлгөн. Зубатовдук уюмдар жумушчулардын иш таштоолоруна кошулуп кеткендиктен таратылган. Зубатов отставкага чыгарылган. Земстволук жана жаңы либерализм. 1903-жылы земстволук бийликтегилердин солчул канатындагылар Конституциялык земстволук союз уюмуна биригишкен. Земстволук либерализм менен бирге жаңы интеллигенциялык либерализм идеалык жактан өз алдынчалыкка ээ боло баштап, демократташтырууну талап кылып, эмгекчи элдин таламдарын жактаган бир катар уюмдарды көтөрүп чыккан. 1904-жылы солчул либералдык боштоңдук союзу түзүлгөн. Саясий партиялардын пайда болушу. 19-кылымдын 90-жылдардын ортосунда өздөрүн революциячыл народниктердин мураскерлерибиз деп санашкан социалисттик революционерлердин топтору пайда болгон. 1901-жылдын аягында социалисттик революционерлер партиясынын бирдиктүү борбордук комитетин түзүшкөн. Алардын эң башкы көрүнүшү жолу жекече террор болгон. 1905-жылга чейин алар 6 террордук актыны ишке ашырышкан. Алардын ичинде ички иштер министрлери Цпягин жана Плеве өлтүрүлгөн. 1898-1903-жылдары марксистик уюмдардын негизинде Россия социал-демократиялык жумушчу партиясы РСДРП түзүлгөн. Анын теориялык жана уюмдашуучулук жактан калыптануусуна Искра газетасы маанилүү роль ойногон. Жетекчиси Владимир Ильич Ленин болгон. 1900-жылы Харьковдо революциячыл Украин партиясы түзүлгөн. Анын максаты улуттук укуктар жана социалдык революция үчүн күрөштө ар түрдүү муундарды жана социалдык катмарларды бириктирүү болгон. Биринчи орус революциясы
Жумушчулардын Гапондук жыйынынын чечими менен уюштурулган 1905-жылы 9-январдагы кышкы сарайды көздөй тынч жүрүшүнө каршы ок атылган кандуу жекшембилик революциянын чыгышына түздөн-түз түрткү болгон. 1905-жылы бүткүл Россиялык дыйкандар союзу түзүлүп, дыйкандардын аң сезими өскөндүгүнүн күбөсү, интеллигенттердин союздардын союзу, кесиптик уюму жалпы саясий иш таштоону уюштурууну колдоп чыккан. 1905-жылкы июнда Кара деңиздеги Браненец Потемкиндеги көтөрүлүшчүлөрдүн кызыл туусу 11 күн бою желбиреп турган. 120 шаарды, жүздөгөн фабрикалык жана бекеттик кыштактарды камтыган бүткүл Россиялык октябрь саясий иш таштоосу революциянын кульминациялык туу чокусу болгон. Биринчи Орус революциясында Россияда 1905-7-жылы биринчи Орус революциясы болуп өткөн. Өлкөнүн 120 шаарында иш таштоолор болгон, бирок максатына жеткен эмес, көтөрүлүш басылган. Революциянын жыйынтыктары 1905-жылы 17 октябрда сөз жана басма сөз жыйындар жана союздар эркиндигин берген манифест жарыяланган. Шайланма мыйзам чыгаруу думасын түзүү убада кылынган. Ошентип Россия башкаруунун жеке бийликтик түрүнөн конституциялык монархияга өткөн. Министрлер советинин төрагасы Столпин дайындалган. Айлык штаттарда сатып алуу төлөмдөрү жоюлган. Жумушчулардын социалдык деңгээлдери жогорулаган. Алдын ала иш кылуучу цензура жоюлган. Россия жарандык коомду кайра алгачкы кадамдарды жасай баштаган. Жарандык коомдун жандануусу 1905-жылы ноябрда уюшулган, 17 октябрдагы союз түзүлгөн. Алар орус тарыхында октябристер деген аталыш менен белгилүү болгон. 1905-жылы октябрда түзүлгөн конституциялык демократиялык партия кадеттер партиясы бир кыйла таасирдүү уюм болгон. Народниктер жана социал-демократтар 1906-жылы СРЛР партиясынан максималисти социал-революционерлердин союзу бөлүнүп чыккан. Алар соодагерлер, союздаштар социалисттик партиялардын бардыгын социализмди жана революцияны мотоп-бутап салышкандыгы үчүн айыпталышкан. 1906-7 жылдары 50ден ашуун террордук актыларды ишке ашырышкан. Украинадагы саясий партиялар революция жылдарында Украинада улуттук партиялардын калыптануу процесси жүргүзүлгөн. 1905-жылы январда Украиналык демократиялык радикалдык партия түзүлгөн. Чыгыш фронтундагы согуштук аракеттер. Чыгыш Пурсия операциясы 1914-жылдагы август-сентябрь айлары Россия үчүн ийгиликсиз аяктаган. Парижди басып алуу аракети ишке ашпай калган. Россиялык жоокерлер үчүн Галициядагы Австрия-Венгрияга каршы жүргүзүлгөн согуштук аракеттер ийгиликтүү болгон. 1915-жылы немецтик командачылык согуштук планын таптакыр өзгөртүп, негизги күчтөрүн Чыгыш фронтуна топтогон. Кийинчерээк Россиялык армия Галицияны, Польшаны, Балтика боюнун жарымын Беларусту душманга калтырып чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 1916-жылдагы май-июнь айында генерал Александр Брусиловдун армиясынын Австро-Венгриялык фронтту жарып кирүүсү дүйнөлүк биринчи согуштагы эң чоң зор окуя болгон. Фронт 350 километр кеңдикте, 120 километр тереңдикке чейин үзүлүп калган. Брусиловду жарып кирүү союздаштардын стратегиялык абалын оңогон, бирок Россиялык армиянын өзүн бүткүл фронт боюнча чабуулга киришке дарманы жетпей калган. Саясий кризистин башталышы, жетилиши, мамлекеттик башкаруу ишине импертациянын жана Распутиндин кийлигишүүсү күчөгөн. 1916-жылкы иш таштоочулардын саны мурунку жылга караганда 2 эсеге өскөн. Өлкөдө радикалдык буржуазиялык күчтөр түзүлө баштаган. Легалдуу күрөшүүдөн майнап чыкпагандыгына көзү жеткен мамлекеттик думанын төрагасы октябрист Гучков Ордо төңкөрүшүн даярдоо жолуна түшкөн. Анын
Николай экинин тактан түшүрүү жана падышачылык тактыга анын өспүрүм уулун отургузуу идеясын Москвалык буржуазиялык көрүнүктүү өкүлдөрү да колдошкон. Мамлекеттик думанын төрагасы Октябрис Гучков Ордо төңкөрүшүнө даярданган. 1916 жылы 16 декабрда кутмуучулар тарабынан Распутин өлтүрүлгөн. 1917 жылдан баштап Николай экиге жана анын жек көрүндүү министрлерине каршы элдин бардык катмары бириккен оппозициялык фронт калыптанган. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Тема боюнча суроолор турат. Бардыгын окут, билип, түшүнгүлө, кайтарым байланышка чыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.